Вперед. Али, по. Çırkaçtı başladı kakırın. Bek. Şicak kettik. Bir yok. Мен 2002-жылы Ош мамлекеттик университетин окуй баштадым. Ошол учурда эле таэквондо боюнча машыга баштадым. Южный Кореядан келген Ликиндо деген кореец сабонибиз болгон. 2009-жылы Ташкентте чемпионат Азияга барганыбызда оң бутумдан аябай катуу травма алып, ошол убакыттан баштап биз таэквондо боюнча машыктыруучу болуп иштейм. Таэквондонун алгачкы болуп Баткен тарыхында мен алып келдим. Ар бир жерде кыйынчылык болот. Биринчиден башка облус, экинчиден таэквондо тууралуу түшүнүк жок балдарда. Зал, помещениялар жок болгон. Биз атайын мектептерге барып, залдардын сүйлөшүп, директорлорго аренда плата берип, машыктырып жүргөнбүз да. Кыйкырып тебит да балдар. Кыйкырып тепкен учурларда балдарга кызыктай түйүлгөн. Залда тренировка кылсак атайын балдар келип, эшикти ачып, киричи кыйкырып кеткен күндөр болгон да. Балдарды кызыктыруу үчүн өзүбүз жаныбыздан кейде ошо лапа просектилер сатып алган күндөр болду. Атайын майрамдарда показательный выступление дейт, таэквондо тууралуу тебип, каталарды көрсөтүп. Чачылба. Коммерческий акча берген эсебине келип зал өтүп жүрдүк да. Бул айыл жергесинде иш болбогондон кийин убагында акча бериш да кыйын болгон. Бир ишти баштагандан кийин акырга чыгарайлы деп ушул жерде иштей баштадык. Мектепке барып келген бир эле жол бар да. Ал жакта оң жагында кыргыздар, сол жагында тажиктер барат. Ошол учурда эки мектеп ортосунда келишпестик келип чыккан. Таэквондисттер өзүн коргоо максатында бир балабыз, анан эки кызыбыз тажиктерди бир 10 чакчысын сабап салган да. Тажиктер даттанганда кыргызстандыктар спортто алып келип бизге урушка даярданып жатат деген сөздөр болду. Чогулуш болду. Бул таэквондонун жабабыз кыйынчылыктар өттү. Эски залда болсо курткаларды кийип, форманын ичинен дополнительный формаларды кийип кыйналчу элек. Татамида жалампут ойнойт да. Балдардын ден соолугу да биз үчүн эң маанилүү да. Эми спорт ден соолук булагы дейт, бирок ошол жерде шарт болбой, мындай суук болсо, балага суук өтүп кетсе, спортто жакпай калатчы. Самый главный пут травма албаш керек. Бизде эң маанилүү нерсе путубуз, ошондуктан жакшы аракет кылыш. И урса да болот да корпусуна. Мисалы азыркы эле удар получается турганда корпуска прямо удар, Даярбызбы? Шибе. Жак. Биринчи мектепте окугам, мугалимдер айткан, залга таэквондо ачып беребиз деген. Ошондо биринчи ага келип, бизге көрсөтүп берген кичине приемдорун. Ошондон кийин кызыгуу башталган. Воздухта жерге түшпөй туруп, үчүнчү менен тээп өтүш керек да. Түшүндүңөр балда? Даярбызбы? Вперед. Получаем. Ши, жак. Кричи. О, Алгачкы тас алып келгенде кичинекей бала болчу. Ачылгандан бери калтырбай келет да. Балам залга барам деп ыйлап жатат деп атасы чалып калчу. Жөнөтүңүз анда деп эч залды калтырбай келген да. Эки балам болсо, эми 2-3 жаштан алышып эле үйдө жатчу да. Анан ушул мына спорт эмеси ачылды дагы буга барып бала өзгөрдү уже. Оор башырыктуу болуп, анан тиги тренер айтат экен, бирөө менен урушпа. Урушсаң эмеден чыгып кетесиң. Тренировкадан кошпойбуз. Чемпионатыбыз 2019-жылы март айында Бишкек шаарында өттү. Финалда Бишкек шаары менен түштү да. Бишкек Кыргызстан электронный шаймандар жоктугуга байланыштуу обычный протестер менен өттү. Аябай кыйын болду жеңиш. Биринчи жолу Кыргызстан чемпиону болду да. Эң биринчи медаль тагылганда өтө сүйүнүп, ушул биринчи медалым деп өтө көзгө кээ бир учурларда көзгө жаш да келген.
Тажик Республикасынын Дүйшанбе шаарында өткөн Open Тажикстанда дагы аябай катуу болду да менде. Ошо Тажик Республикасынын спортсмени менен түшүп, бир бутудан травма алып, буту ооруса дагы биринчи местени камсыз кылды да. Ар бир нерседе түшкөндөн кийин баланс кармап экинчи ударга даяр болуш керек. Биринчи дөөлөчайга барып кабар алып турабыз. Чет жака акча каражаты мындай эми жетишпей калганда агай өз каражатын да берүүгө даяр да. Ошого агайга ыраазычылык айтам, ушул даражага жеткиргенге. Жакшы. Үйдө жумуштарымды ham айтсам кылат, малдарды ham карайт. Үйдө нени айтсам ошону аткарат. Үйдө дыйканчылык менен эле жер чабып, апама жардам берем. Абаларым, эжелерим чет жакта болгондукта, апам өзү калганда бардык иштериге жардам берип жүрөм. Кудай ушуларды колдоп, ушу умурлары узун болуп, ырсыклар палван болуп жүрө берсин. Спортто утулат. Бир утуш керек, бир утушулуш керек. Анан баланын настроение болушун каалабайм дачы мен. Мен келечекте ушу балам ушу тайквондонун аягына түбүнө жетишини каалайм да. Айылдарга тайквондо качып, тайквондон өнүктүргүм келет. Чет жака чыкпай эле тайквондо менен эле ушул айылда калсам дейм. Кыргызстанды Кудайым кааласа, Эле максатыбыз өзүбүздүн залыбыз болсо. Бул жер мурда чайкана болуп жүргөн. Чайкана болуп, анан кафелер ачылып кетти современный. Адамдар бул жерге келбей койгондуктан бул жер частный ишкана болуп калды. Бул мебельный цех бар жаныбызда. Бул жерде эчтеке жок. Бул жерде ушундай жөн эле здание, пустой здание эле, душ жок. Анан кран деле жок деп почти балдар постоянно сумкасына таза суу салып келет. Анан раздевалка бир эле бул жакта женский раздевалкабыз бар. Кыздар гана чечилет, основной балдар бул жакта чечинет. Отоплениялар бар, жаксак кичине жылуу болот. Бирок отопление жагыш үчүн аябай көп көмүр керек. Каржы маселеси бизде аябай кыйын. Эгер залыбыз шарттары жакшы болуп, спорт залда мисалы күзгүлөр болуш керек. Балдар путту туура багытта тебүү үчүн. Ошолор жок. Может, ошо өзүбүздүн современный залдарыбыз болуп калса, бала аябай көп келсе керек деп ойлойм. Душубуз убагы менен болсо, мисалы залда кийиним чечүүчү раздевалкалар заман талабына жооп берсе жакшы болот да. Бир нече жолу мамлекетке кайрылды, бизге жер берсе, биз өзүбүз зал салабыз деп. Федерациядан жардам беребиз деген да. Берген айлыгы примерно бизге 7.000-8.000 акча берет. Ал менен бул үй бүлө багыш кыйын болот, үй куруш дегендей. Ошолорго чыдабастан көбү Москвага кетип калды, башка мамлекеттерге кетип, анан Кореяга окууга барганда ошондон ары келбей иштеп калган досторубуз болду. Тренерлердин, ошо машыктоочулардын айлыгын көтөрүп берсе, биз мектептерде иштебейли 24 саат ошол балдар менен иштесек, кыска убакыт ичинде айта алам точно, гарантия да бере алам. Балдарыбыз Азия чемпиону, Олимпиадага бара алат да. Өзбекстан менен Казакстанды алсак, ал жерде 30 миллиондон калкы бар да. Бизде болгону 6 миллион. Эгер биздин мамлекет жакшы көңүл бурса, бизде болгону ашып кетсе, может 500 000 спортсмен болушу мүмкүн да. Ого көңүл бурса, узагы мен 10 жылга жетпей биздин спортсмендер жакшы деңгээлге жете алат да. Мен өз негизи каратега кызыкканмын жаш маалымда. Каратега барам деп жүргөндөн бир апта өтпөй эле тайквондо ачылган экен Жомартка. Тайквондо каратега окшош деген адам. Бек оюндар өткөндөн кийин дагы тартты да, дагы кызыктуу болуп кетти. Достук дагы жакшы да. Залда урушуп кетсек да, залдан чыккандан кийин дос элек да. Бүт жаман нерселерди залдын ичинде калтырып кетет экен. Сол себептен жаккан да мага. Залда эң кичинекей бала болчу да. Булар семьясында 3 бала болгон. Üçөө тең бир убакытта келген да. Кээ бир учурларда ыйлап келбей койгон учурлар болгон. Себеп эркек бала болгон да. Себеп тренировка учурунда кыйынчылык болот. Жаңы келгенибизде биз түшүнгөн эмеспиз. Көпчүлүк сөздөрү корейский болгон да бизде. Фут менен иштеткенде эле ойлоп эле жүргөн элебиз. Бир эки жума өткөндөн кийин агай түшүндүргөн, ушундай корейский бизде деп бизге кагаздарды берип. Үй бүлөдө 3 бала катышкандыктан ата-энелери мелдешке
бирден жөнөтчүлөр да. Үчөөнөн жок дегенде бирөөсү барсын деп ошол ар дайым агайын айтып тандатып анан основной сыймык барчу. Оштар келет дегенде даярдык көргөндө өзү. Жөн эле дипломго оюн кылган. Мен сени ушундай калтырбайм дейт эле. Болгон оюнуңду айт, мен жөнөтөм дейт эле. Агайым Барганда өзүм окуучуларым да кээде финалда түшкөлүп калабыз. Ошо уважение кылып, ошол балдарды биринчи местаны берип койгончулар болду. Мен аларды көрүп аябай сүйүндүм. Балдар основной ошо шаарга баргысы келет. Мен күчтүү балдарым бар эле. Ошол Баткен мамлекеттик университети бар да. Физкультура үйдө окуу, мына региондордо зал ачабыз деп көбүнө сүйлөшүп алып калышка аракет кылдым. Биринчи курста окуп, анан экинчи курста кайра кетип калып атты. Ошо Баткен кичине областан дагы бир олимпиадан катышуучу чыгарып, ошол тарыхта, келечек тарыхта менин атымдар калышын каалайт элем.